Жогорку кеңештин ар кандай маселелер бөлүгүндө депутат Ташболот Балтабаев Кумтөр жана Батыкаев боюнча жогорку кеңеш кабыл алган чечимдердин аткарылышын талап кылды. Бул биринчи Батыкаев боюнча, экинчи Кумтөр боюнча булардын дайым мөөнөтү өтүп кетти. Биздин быйылкы иштеген мөөнөтүбүз да бүтүп атат. Эл муну күтүп атат. Жогорку кеңеш кабыл алган чечимдерин аткартабы же аткартпайбы? Жок дегенде анда коалиция большинствону чакырып көрөлү. Эгер киргизгенди каалабасаңыз күн тартибине. Муну страустай алып эле башыбызды кумга тыгып алып отурган менен эл талап кылып атат да аны. Ошол эле Ош дирекциясы боюнча муну айтып кетишти. Айта кетсек, жакында Ош Жалал Абад шаарларын кайра калыбына келтирүү дирекциясына башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Ал эми депутат Дастан Жумабеков Кумтөрдөгү экологиялык кыйроо жөнүндө маалыматты текшерүү жагдайын билдирди. Бүгүнкү күндө Давыдов ледниги катуу жылып атыптыр. Саатына 12 сантиметр жылган убактары бар экен. Бүгүнкү күндө ошо жылып келип жана карьерге жакындап калыптыр. Анан алдына жанагы 30 метрлик дамба тоскон экен бүгүнкү күндө. Бирок аданды ашып ледник азыр 70 метрлик дамба тособуз деп аракеттерин жасап атыптыр. Мына ошонун канчасы чындык, канчасы туура эмес, ошону өкмөт бир маалымат берсе экен. Мына 3 айдан кийин Кумтөр маселеси боюнча биздин токтом боюнча келмегеле отчет, алда жок. Депутат Каныбек Осмоналиев премьер-министр Мир телеканалындагы маегинде Кыргызстанда теңирчилик өнүккөн деп айтканына нааразы болду. Мен урматтаган премьер-министр кече Мир МТРКда интервью берип атып эле, удурук эле баягы природа жөнүндө сүйлөп атып эле, биздин Кыргызстанда мусулманчылык анча эмес, мусулманчылыктын теңирчиликке болгон тенденциясы бар деп айтып жиберди. Асылбек Шарипович ызы чуу болуп жатып калды азыр мына. Эмне кереги бар? Мисалы үчүн урматтуу Жомарт Кайыповичка мындай сөздөрдү айтуу. Ушундай сөздөрдөн этият болсок, мусулмандарыбыздын өзүнүн ичиндеги проблеманы биз билебиз. Бирок аны теңирянствону көздөй ушундай кетип атат деген сөздүн эмне кереги бар болчу? Ал эми депутат Айнура Алтыбаева өкмөт башчынын саламаттык сактоо министрлигинин лицензия берүү бөлүмүнө тууганын сынаксыз алып барганын кызматынан акча чапкандык деди. Отдел лицензирования Минздравка без конкурса Жомарт Оторбаевичтин бир жакын тууганын назначение кылыптыр. Мен ойлойм, биз биринчи иретте өзгөчө премьер-министр бар мыйзамдарды сыйлаш керекпиз. Анан кийин баягы злоупотребление кылганга мен ойлойм бир мыйзамдар жол бербеш керек. Ошон үчүн урматтуу өкмөттүн өкүлү бул маселе боюнча кайрадан мен ойлойм конкурс жарыялаш керек. Рахмат. 2010-жылы Роза Отунбаеванын колу менен Дашман короо түзүлгөн, бирок мында жергиликтүү элдин үлүштөрү өтүп кетип, нааразычылыктар күч алууда, деди депутат Мирлан Бакиров. Роза Отунбаеванын колу менен токтом чыккан Дашман корогон түзүү боюнча ошондон тартып жергиликтүү калктын арасында бир топ нааразычылыктар өтүп келүүдө. Себеби Базаркөл районундагы Кыздыңкөр, Арсланбаб, Талдыбулак, Айыл округдарынын Жайыт, Токой жерлеринин чегин корукка өткөргөн. Ушул маселени терең иликтеп туруп чекит койсок, себеби бүгүнө токтом бар, толук кандуу иштеген жок, иштешине жергиликтүү калк жолдагы бербейт. Мындан тышкары ал 7 канал көрсөткөн Арал айыл өкмөтүнүн жетекчиси жөнүндө айтып, сугат жерлерди ийгиликтөөнү билдирди. Өткөн айда Жалал Абад областында түштүк регионунда 7 канал бир маалымат көргөзүп кетти. Арал айыл өкмөтү Нокен районуна караштуу. Айыл өкмөт башчысы бир топ жылдан бери 83 гектар жерди бекитип, ошонун түшкөн салыгын, түшүмүн көрүп келгендигин чагдырылып кетти. Жергиликтүү кеңештин депутаттары көтөрүп чыкты бул маселени. Маселе бул бир эле айыл өкмөт эмес, башка айыл өкмөттөрдөгү сугат жерлерди бир инвентаризация кылып чыгууга зарыл дегенге токтолуп атат. Урматтуу Асылбек Шарипович, мен да сурам кетет элем, тийиштүү комитетке тапшырма берсек, бүт айыл өкмөт боюнча сугат жерлерин иликтеп чыксын. Канча гектар жер бар бизде? Аксы районунун акими боюнча кайрылууну айткан депутат Кенжебек Бокоев, аким жергиликтүү кеңештин депутаттарынын кошмо жыйыны болбой дайындалганын, отчетун бербей трайбализм менен иш алып барып жатканын айтты. Аксы районунун акими кошмо жыйынын сунушу менен дайындалбаптыр деп мага айтышып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол келген кайрылууда июнь айы болуп калса да 2013-жылдын отчетун аким депутаттардын астында бербептир. Бул экинчи маселе. Үчүнчүсү, аким ал жерде трайбализм менен заниматься этип,
өзүнүн туугандарын, айылдаштарын, жакындарын кызматтарга коюп, анын баласы ал жерде Газпромдон акча урдап кармалган деген маселелер бар. Ошолорду куугунтуктап, милициянын начальнигин жана башкаларды маселелерди жасап, акимди кетирүү боюнча азыр бир 500, 600, 700 кишиге жакын чогулуп митингге чыгышыптыр. Ал жерден ушул маселени тиги өкмөт өзү чечпесе, акимге каршы митингге чыгабыз деген маселелер болуп атыптыр. Элди урууга бөлдү. Ошон үчүн ойлойм, бул маселени тез арада карап туруп, ошол акимдин маселесин чечип беришиңерди мен талап кылат элем. Кече кайрылуунун негизинде аксыдан элдер келип кетишти жогорку кеңешке. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.